14 бөлүм. Шабулдун уулу Жонатан бир күнү курал көтөргөн жигитине: "Жүр, аркы беттеги пелиштиликтердин тобуна өтүп баралы" деди. Бирок атасына бул жөнүндө айткан жок. Шабул Гибанын чет жагында, Микрондогу анар жыгачынын түбүндө эле, анын жанында 600дөй адам, ошондой эле Ихаботтун бир тууганы, Акитуптун уулу, Теңирдин шулодогу ыйык кызмат кылуучусу эфод кийген Акия да бар эле. Ихабот Пинехастын уулу, Пинехас Эйлинин уулу. Жонатандын кеткенин эл билген жок. Пелиштиликтердин тобуна жетиш үчүн Жонатан өтө турган өткөөлдүн эки жагында тең аска бар эле. Бирөөнүн аты Ботсес, экинчисиники Сене. Бир аска түндүктөгү Мукмасты, экинчиси түштүктөгү Гиваны карап турчу. Жонатан курал көтөргөн жигитине: "Жүр, бул сүнөткө отургузулбагандардын тобуна өтөлү. Балким Теңир бизге жардам берер. Анткени көп киши аркылуу болобу, аз киши аркылуу болобу, Теңир үчүн куткаруу кыйын эмес" деди. Ошондо ага курал көтөргөн жигити мындай деп жооп берди: "Жүрөгүңдө эмне болсо, ошонун баардыгын кыл. Каалаган жагыңа бара бер, мен сени менен барам." Жонатан ага мындай деди: "Биз тиги кишилерге өтөбүз да, аларга көрүнө турабыз. Эгерде алар бизге, биз силерге баргыча токтоп тургула десе, анда ордубузда туруп турабыз. Жогору чыкпайбыз. Эгерде алар жогору чыгып бизге келгиле десе, анда жогору чыгабыз. Анткени Теңир аларды биздин колубузга салып берди. Бул биз үчүн белги болот." Алар пелиштиликтердин тобуна көрүнө чыгышканда, пелиштиликтер еврейлер жашынган үңкүрлөрүнөн чыгып жатышат дешти. Анан Жонатанга жана анын курал көтөргөн жигитине топтогу кишилер мындай деп кыйкырышты: "Жогору чыгып бизге келгиле, биз силерге бирдем айтабыз." Ошондо Жонатан курал көтөргөн жигитине: "Артымдан ээрчи, анткени Теңир аларды Ысрайылдын колуна салып берди" деди. Жонатан тырмышып жогору чыга баштады. Артында анын курал көтөргөн жигити келе жатты. Пелиштиликтер Жонатандын алдында кулап жатты. Курал көтөргөн жигити болсо анын артынан аларды өлтүрүп бара жатты. Жонатан менен анын курал көтөргөн жигитинин ушул биринчи соккусунан кошо күз менен бир күндө иштеткен талаанын жарымына 20га жакын киши сулап калды. Ошондо талаадагы кошуунда жана бүткүл элде коркунуч туулду. Алдыңкы катардагы топторду жана жерди кыйратуучуларды калтырак басты. Бүт жер солкулдады. Теңирдин улуу коркунучу басты. Бенжаминдин гибасындагы Шабулдун сакчылары элдин чачырап туш-тушка качканын көрүштү. Ошондо Шабул жанындагы элге мындай деп кайрылды: "Карап чыгып, биздин арабыздан ким чыгып кеткенин билгиле." Карап чыгышканда, Жонатан менен анын курал көтөргөн жигити жок болуп чыкты. Ошондо Шабул Акияга Кудайдын келишим сандыгын алып кел деди. Анткени Кудайдын келишим сандыгы ал убакта Ысрайыл уулдарынын жанында эле. Шабул ыйык кызмат кылуучу менен сүйлөшүп турганда, пелиштиликтердин кошуунунда дүрбөлөң улам күчөп бара жаткан. Ошондо Шабул ыйык кызмат кылуучуга: "Колуңду түшүр" деди. Шабул жана анын жанындагы эл кыйкырып согуш майданына келди. Ошол жерде ар бир адамдын кылычы өз жакынына каршы шилтенип, аябай чоң дүрбөлөң болуп жатыптыр. Ошондо буга чейин эле пелиштиликтердин жанында, алар менен кошуунда чогуу жүргөн еврейлер да Шабул менен Жонатандын жанындагы ысрайылдыктарга кошулушту. Эпрайым тоосунда жашынган бардык ысрайылдыктар пелиштиликтердин качканын угуп, салгылашып жаткан өз кишилерине кошулушту. Ошол күнү Теңир Ысрайылды куткарды. Кыргын Бейт-Абенге чейин болду. Ошол күнү Ысрайылдын кишилери чарчашты. Шабул болсо элге мындай каргыш айтты: "Душмандарымдан өчүмдү алгыча, кечке чейин наар алган кишиге каргыш тийсин." Ошондо элден эч ким тамак жеген жок. Бүткүл эл токойго кетти. Токойдун ичиндеги ачык жерде бал бар эле. Эл токойго кирип: "Мына, бал агып жатат" деди. Бирок эч ким колун сунуп, оозуна алган жок, анткени эл каргыштан коркту.
Атасынын элге каргыш айтканын Жонатан уккан эмес. Андыктан колундагы таягынын учун балгам алып, оозуна тийгизгенде жандана түштү. Элдин арасынан бир киши ага мындай деп айтты: "Сенин атаң бүгүн наар алганга каргыш дейсиң" деген. Эл ошондон алсырап турат. Жонатан мындай деди: "Менин атам элди азапка салды. Карагылачы. Мына бу балдан бир аз оз тийгенде жандана түштүм. Эл бүгүн душмандан тартып алган олжодон азыктанып алганда, пелиштиликтердин кыйроосу мындан да зор болбойт беле?" Алар ошол күнү пелиштиликтерди мукмастан айлонго чейин талкалашты. Эл абдан алсырады. Анан эл олжого жабылып, койлорду, өгүздөрдү, муузолорду алып, ошол жерде союп, каны менен жеди. Ошондо Шабулга эл этти каны менен жеп, Теңирдин алдында күнөө кылып жатат деп кабарлашты. Шабул: "Силер күнөө кылдыңар, эми мага бир чоң ташты тоголотуп келгиле" деди. Шабул дагы мындай деди: "Элди аралап айткыла, ар бири өз өгүзүн, өз коюн мага алып келип, бул жерге союп жесин. Бирок Теңирдин алдында күнөө кылбагыла, каны менен жебегиле." Ошондо бүт эл ар бири өз өгүзүн түнү менен алып келип, ошол жерге сойду. Шабул Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курду. Бул анын Теңирге арнап курган биринчи курмандык чалынуучу жай эле. Анан Шабул мындай деди: "Түн ичинде пелиштиликтерди артынан кууп, таң атканга чейин талап тонойбуз. Бир да кишисин калтырбайбыз. Алар сага эмне жакса, ошону кыл" дешти. "Ыйык кызмат кылуучу болсо, ушул жерден Кудайга кайрылалы" деди. Ошондо Шабул Кудайдан пелиштиликтердин артынан кууп барайынбы? Аларды Исраилдин колуна салып бересиңби деп сурады. Бирок Кудай ошол күнү ага жооп берген жок. Ошондо Шабул мындай деди: "Бардык эл башчылар бул жерге келсин. Бүгүн күнөө кимде экенин иликтеп билишсин. Анткени Исраилди куткарган Теңир тирүү. Эгер уулум Жонатан күнөөлүү болуп чыкса, ал да өлөт." Бирок бүт элдин ичинен ага эч ким жооп берген жок. Анан Шабул бардык исраилдыктарга мындай деди: "Силер бир тарапка тургула. Мен жана уулум Жонатан бир тарапка турабыз." Эл Шабулга: "Сага эмне жакса ошону кыл" деди. Шабул Теңирге: "Исраилдин Кудай Теңири, жышаан бер" деди. Жонатан менен Шабулдун айыбы ачылып, эл ак болуп чыкты. Ошондо Шабул: "Уулум Жонатан экөөбүздүн ортобузга өкчөмө таш ыргыткыла" деди. Өкчөмө таш Жонатанга түштү. Шабул Жонатанга мындай деди: "Эмне кылдың эле? Мага айтып бер." Жонатан ага мындай деп жооп берди: "Колумдагы таяктын учу менен бир аз бал таттым эле. Эми мен өлүшүм керек." Шабул ага: "Теңир мени жазаласын, катуу жазаласын. Жонатан, бүгүн сен өлүшүң керек" деди. Бирок эл Шабулга мындай деди: "Исраилга ушунчалык улуу куткарууну алып келген Жонатан өлүшү керекпи? Мындай болбосун. Теңир тирүү, анын башынан бир да тал чач жерге түшпөйт. Анткени бүгүнкү ишти ал Кудай менен кылды." Эл Жонатанды бошотту, ал өлбөй калды. Шабул пелиштиликтерди кууганын токтотуп кайтып келди. Пелиштиликтер болсо өз жерине кетишти. Шабул өзүнүн Исраилдин үстүнөн болгон падышачылыгын бекемдеди. Ал бардык тараптагы душмандары менен Мааптыктар, Амондуктар, Эдомдуктар, Шобаптыктар жана пелиштиликтер менен согушуп, кимге каршы чыкпасын, бардык жерде жеңишке жетип турду. Аскерлерин чогултуп, Амалыктыктарды да талкалады. Ошентип, Исраилди талоончуларынын колунан куткарды. Шабулдун уулдары Жонатан, Ишпи жана Малкишуа, ал эми эки кызынын аты улуусунуку Мейрап, кичүүсүнүкү Михал эле. Шабулдун аялынын аты Акинам, ал Акимаастын кызы. Анын аскер башчысынын аты Абенер, ал Шабулдун агасы Нейирдин уулу болгон. Шабулдун атасы Киш менен Абенердин атасы Нейир Абиэлдин уулдары болушкан. Шабулдун өмүрү өткөнчө пелиштиликтерге каршы айыгышкан согуштар болуп турду. Шабул күчтүү, эр жүрөк адамды көргөндө аны жанына алчу.